Ассалаумағалейкум достар, Құрбан айттың астында тұрабыз. Бұл жөнінде сөйлегім келген емес, Алла тұрады. Бирок айрым адамдар мага ушундай чоң түрткө берип атат да. Азыркы учурда Құрбан айттың астында абдан көп реклама жүрүп атат. Ушундай таргетке акча салып туруп булар динди бизнес кылып атышат да. Куранды вакф кылабыз Сауд Арабиядагы пайгамбарыбыздын мечитине дейт да, саллаллаху алейхи вассалам. Меккеге барып Куранды вакф кылабыз дейт да. Биз дейт ошол жерде финик таратабыз дейт. Ошол жерде курбанчылык кылабыз дейт. Бизге акча которуп берсеңер дейт да. Эми бир туугандар. Анан кийин буну биз Алла үчүн кылып атабыз дейт да. Сен Алла үчүн кылсаң акча албаган үчүнчү. Сен аны кылып акча алып атасың да. Бул сен динди бизнес кылып атасың. Эгерде ошончолук Куран таратыңар, жардам бериңер келсе, мына азыр каникул болот, канча деген балдар мечиттерге барып ошол жерде талим алат. Ошол жерге барып тараткыла. Биринчи жолу батаса деп тамга үйрөнүп атат. Биринчи Куран болсун колунда, өзүнүкү болсун. Бисмилла, Алла үчүн кылам десеңер. Кана. Эгерде ошончолук муктаждарга жардам берем десеңер, Кыргызстанда муктаждар аспы? Сел дүйнөнүн эң бай мамлекеттин бири Сауд Арабияда муктаждарга жардам берем деп атасыңар. Ал жерде чириген бай шейхтер бар, өздөрү ошол жерге Куранды вакф кылат, ошол жерде өздөрү бүт нерсе менен камсыздайт мечиттердичи. Силер болсо жомокторду айтып, бияктан бизнес кылып атасыңар да. Бирөөсүнө чалсам, өзбектер кылганда эмне үчүн сөз кылган эмессиңер? Бизди өзбектер үйрөттү дейт да. Эми өзбектер тозокко секирсе, силер деле секиресиңер, бир туугандар. Бирөө кылды деп эле анан шылтап кыла берген туура эмес да. Силер азыр динди бизнес кылып атасыңар да. Алла үчүн десеңер, Алла үчүн алып барып бергиле. Бирок ал үчүн акы албагыла да. Ал үчүн акча албагыла, бир туугандар. Буну бизнес кылбагыла, динди бизнес кылбагыла. Ошол жерде миск сатасыңарбы, жер сатасыңарбы, үй арендага бересиңерби, машина арендага бересиңер, эмне кыласыңар, бизнес кылсаңар кылгыла. Бирок дин менен бизнес кылбагыла, бир туугандар. Эртеңки күндө өкүнүп каласыңар, субханалла. Жакшылап ойлонуп көргүлө да. Динди бизнес кылбагыла, бир туугандар. Динди бизнес кылбагыла. Муктаждар керек болсо биякта толтура. Жардам берем десеңер, биякта жардам муктаж адамдар көп. Дүйнөдөгү эң бай мамлекетке барып жардам берем деген күлкүмүштүү бир туугандар.